Раньше весь мир спасали только мы, американцы. А сейчас мир спасают кыргызы. Генерал, возьмите себя в руки. Журналисты нас ждут. Я посвятил этому всю свою жизнь, Том. Даже собака Лайка лучше меня. Я вижу, генерал. Я пью, Том. Ты знаешь, почему я пью? Почему? Смелость почти покинула нас. Черт возьми, я даже пью киргизский коньяк для смелости. Киргиз в Москве. Киргиз в Милане. Киргизы сейчас в Чикаго. Киргизы на Марсе. Houston, we have a problem. Эй, досым, Жалалабадка экинчи жол келди ал. Жалалабад. Биринчи келгенде Нургелди тууралуу айтканбыз. Биз айтканда эч ким ишенбей койгон. Элдер бизде сатылды деп ойлогон. Бирок бизди уят кылбастан сөзүндө туруп Алинур турак жайын мөөнөтүнөн мурда тапшырат. Эми жетишип кал. Алинур 3 бизнес класс турак жайы түшүп атат. Шунусун да башың менен ойло. Болду эми, ойгон. Акылмандар айткан жашаган жакшы, жакшы жашаганың андан да жакшы. Анда жашоо үчүн жакшы үй керек. Нургелдиге келсең шарт түзүп берет. Жалалабад шаары жеңи жок эки. Элиталык жашоо Эвересттеби. Мыйзам талабында документтери менчигинде турат кызыл китеби. Аманата бек турган, убадага так турган. Бардык курулуштарын мөөнөтүнөн тез курган, өтө сапаттуу курган. Мындай курулуштарды кайсылчыга курдурган. Өзүң келип көргүн, жеткире албайм сөз менен. Сапатына жооп берген мыкты үйлөрдөн экен. Анда эмесе сынайды, мындай урсам сынбайбы. Сынбайт экен туугандар бизге көңүл бургандай. Уласыз коро жапташыл гүлба, машыгуу залы, балдар ойночу аймак. Баталка кенен, бассейни менен, кереметти бул үйлөр Нургелдиде экен. Нургелди курулуш, заманбап бурулуш, элиталык жашоо, мына чыныры турмуш. Иштеп чарчаптын багың, өзүңдү сен сыйлагын. Курдай иштесең иште, бирок кандай жашагын. Жалалабад, Алинур, Эверет, Элита, Нургелди. Саламатсыздарбы, кутман үгәчиңиздер менен Ош шаары. Жақшы, аман есен келіп алдыңыздарбы? Тинч келіп алдыңыздарбы? Мен азыр сыртта мындай қарасам, машиналар үйіліп тұрған екен, ойладым, міне де елдер батпай сыртқа шығып кетіптір деп ойладым міне. Ар бириңер екітеден машина минип келген окшойсуңар, а? Монтуп алып ба? Силерге қарағанда машина көп қой. Буга сүйүнүш керек. Биздин күйөрмандар демек бирден машина айдап келе турган бай болуп кетти. Биздин күйөрмандар бай болуп кетти. 15 миңден деле койсок келе берет окшойт го. Ушундай окшойт. Кийинки 15 миңден коебуз. 500 сом силерге ыздач болуп калган окшойт го, тамыз. Ha? Ушундайбы? Биз по-моему ыздачка эле концерт коюп жүрөбүзбү дейм да. Негизи туугандар, биздин негизи универсал командасынын ар бирөөбүздүн бир максаттарыбыз бар да. Туурабы? Дайым айтып келебиз, ушул биз дагы максат койгонбуз. Эртең келечекте бизди эстеп, ушу тарыхта кала турган, ушулардын юморлору, ушулардын күлкүлөрү, чындап элге пайдасы тийген күлкүлөр эле деп эстей турган болсок деп бир максат койгонбуз да. Ооба. Туурабы? Эми негизи айтып караганда бир 10 жылдан ашып кетти, а? Ооба. 10 жылдан ашуун сахнанын үстүнө жүрөбүз. Барыңыздар, Кудай шүгүр, таанып эле калдыңыздар. Универсал командасы деп таанып калдыңыздар. Мына орус кимдин баласы? Сенин балаң эмеспи? Эрке. Не, тур. Сен апаң бизден эми сатып алып кетет. Ол меники. Ол меники. Ол меники. Кечир калыңыздар. Окшош экен? Кылдыгыбыз бар. Эми айтып караганда негизи универсалда таанып калдыңыздар, анан кээ биркилер атыбызды билбейт экен да. Мына баягы универсалды неме калыгы мынтип ойнойт го деп кыйналып тааныштыра албай атат да. Ошого мындай Садык Нишанбай уулу, Калыбек Турдубаев деп чыгайын дедик да. Салмактуу болуп. Салмактуу болуп, Калыбек Турдубаев келатат десе өзүң серьезно элестетесиң, туура? Садык дегенде бир маймыл элестетип барбы? Неме? Жо, тамаша. Тамашалаштым. Ошентип анан негизи тарыхта калыш үчүн бирок Калыбек
мына қарасаң тарихта қалған инсандардың бір сонун ақыл сөздері бар екен да. Тура. Мысалы? Мысалы Шыңғыс Айтматовтың сөзі бар, Ооба. Адамға ең қиын күн сайын адам болу. Мына ушул сөздү эстесең, Шыңғыс Айтматовду, Шыңғыс Айтматов десең ушул сөздү эстейбиз, туурабы? Исхак Расаков атасында сөзі бар. Сен таза болсаң, мен таза болсам, қолым таза болады деп, туурабы? Сөз менен адам жанашат да бири-бирине. Биз дагы ошентип бир сөз калтырайын деп ойлонтабыз да. Ушул сөздөр ичинде адамга энергия берет да, туурабы? Тупа-туура. Биз дагы ушу энергия бере турган, мотивация кыла турган сөз барбы? Мен бир 2-3 сөз дедим го, сөз ойлонуп келдим. Сөз болуп кетти го. Ай. Бир 2-3 сөз ойлонуп келдим, айтамын, арасынан тандап аласың да. Бол. Мисалы үчүн биринчи сөзүм. Адамга эң кыйын ай сайын кредит төлөш. Садык Нишанбайұлы. Бир эжеме жакты уу деп берди. Бул кредити барлар түшүнөт да бу. Менде дагы бирөө бар. Айтчы. Пайдалуу да бул дагы. Индустан болсун, болсун, жаныңда духин кошо болсун дейт. Тура. Жакшы сөз. Индустан досун болсун, болсо духин кошо болсун, Қалыбек Турдубаев. Жазып коебуз. Бирок неме да, индустан кок түшүнүп калса капа болуп калат да. Башка сөз керек. Капа болсо өзү дух алып жүрө берет да кийинчи. Мен духум бар, досум деп. Менде сөз бар, менде. Күндөштөр кучакташат, абысындар бычакташат дейм. Бу аялдарга керек сөз. Аялдарга керек да. Күндөштөр барып жашап өтүп калганда бол дем эрдин деле керек жок экөөбүз эжесиңде окуп калабыз. Кучакташат дейм да. Кучакташып акырын өтүп ака келет да. Абысындар. Абысында өмүрүнүн акырына чейин согушат, Сага аялдарга керек дейм. Аялдарга керек да. Мен эркектерге керек дейм. Не? Эптесең 2 катын ал деген. Эптесең, Эптесең. Шында эптесе алыш керек. Эптей албасам ой. Өз бир катынды эптей албай коркуп жүрөт, анан экинчи катын алам да. Биздикилер ушундай. Туура. Менде дагы бир сөз чыкты. Кандай? Балдарга керектүү. Балдарга. Энесин көрүп кызын ал, көрбөй алсаң кийин энең көрсөтөт. Жакшы да? Жакшы. Садык Нишанбайұлы деп жазып коебуз. Ушу жакшы экен? Жакшы. Менде дагы бир жакшы сөз бар. Ушул жакса керек деп ойлойм да. Сүйгөнүңө тизелеп гүл бербегин, үйлөнгөндө пальбом тизелейсиң. Эркектер үчүн. Туура. Қалыбек Турдубаев. Туура. Шуну коебуз, а? Жакшыбы? Ушу жакшы. Чын азыркы жаш балдар бойдо эле болуп өзүнүн апасына тизелебеген бирөөнүн кызын алып, мен ачымыш ачың бийди, ба? Да, она сказала да, деп. О тизелебейсиң, пальбом кийип барып мойнуң ачып алат, туура? Кийин тизелеп каласың өзүңө, ба? Кара, ушу сөзүң жакшы экен. Сенки ушугасың. Болду, меники ушуга. Бирок муну каяка жазып койсуң аны? Кудай кааласа бир сонун бир нерсе түзүп койдук туугандар. Азыр тарыхта калган инсандар акчага чыгып атат го. Мисалы үчүн 100 сомдо Токтогул Сатылганов, 50 сомдо Курман Жыдатка энебиз турат, тура? 5000 сомдо ким? 5000 сомдо? 5000? Симонкул Чокморов. Түрлі айттым ба? Түрлі. Айтып алып өзім шып болып қалдым. Түрлі. Құдды ошондай біз дағы ақшаға шығабыз. Өзіңіз ойлап қойдық, қанша сомға да тұрған болсаңдар, өкөз бірге 30 сомға шығабыз. Жақшы да? Жақшы. Өте мындай удобный ақша болады екен, сдачка удобный да? Мысалы, ажатханаға кіріп тұрып 20 сом берсең, 10 сом тыйын беріп қояды. Тыйын түшіп қалады да туғанда, тура? Жоғалып кетеді. Жоғалып қалады. Чөнтекке минус. Минус. Андан гөрі 30 сом берсең, саған 20 сом береді. Тура? Қағаз ақша болады. Сүрет бар, а? Сүрет бар. Сүреттің қой оны. Жақшы да? Қалыбек Турдубаев сүйгөнүңө тизелеп гүл бербегин, үйлөнгөндө пальбом тизелейсиң. 30 сом мына караңыз. 30 сом. Болгулайбы? Мен бери карап турум. Мына акчанын аркасы бу. Аркасында мен мында карап турам, Қалыбектин ара карап турган болот. Бу жакшы да? Эң кызыгы, кокс акчаны жиртип алган болсоңор, жарымы 15 сомго иштеп кете берет. Муну кылып коебуз. Ишке кетип атканда маршруткага жарымын берип, ишке кетесиңер, иштен кайтканда экинчи жарымын берип, үйгө кетип каласыңар. Жакшы да? Туурабы? Болчудайбы? Тарыда калсак болобу ушундай? Дүйнөдө жок да, туурабы? Акча да мындай өзүнө тартып вызывающий да, мындай 30 сом өтө 5000 сомдон кымбат көрүнөт да, карасаңар муну. Дүйнөдө жок, эки адам бир акчага чыгып алган.
башка мамлекеттегилер көрүп мындай карап өкө не бұл дейді да ойлайды да екеуі ер қатын болмауымыз керек деп ойлайды мындай қарап ер қатын дейін десем қайсыңыз еркек қайсыңыз аяқ Көңіл бұрыңыздар. Москва шаарында эмгектенип жатқан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Мақсатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген агысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Демалышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. негизи эми азыртадан кудай кааласам да тарыхыбызда карап келсек жакшы эле мээнет кылып атпыз биз тарыхта кыла тургандай болуп Кыргызстандын республикалык деңгээлде 4 жолу чемпион болгонбуз биз 4 жолу 4 жол чемпион албаган кубогубуз калбады албаган дипломубуз калбады чындап жеңип жеңиш биз үчүн неме болуп калды да мындай силерге 500 сомдой болуп калды да силерге 500 сомдой ушундай болуп калды Казакстан бар ойноп келдик чемпион болуп турабы концертти 5-6 жылдан бери коюп атабыз мына акыркысы жакында Өзбекстанга барып 8 мамлекеттин ичинен 7 болуп калыптыр 8 мамлекеттин ичинен 1-орунду алдык мына мына 8 мамлекеттин ичинен 1-орунду алдык кайсылар экенин санап берейинби Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Белоруссия, Азербайжан, Башкырстан, Татарстан, Кыргызстан. Ana 8. Ал 8 мамлекет, башка мамлекеттер ушунчалык колдоп, командаларын чогултуп, даярдап, 4-5 командадан сборный кылып жөнөткөн. Эң кыйындарын терип жөнөткөн экен. Силерден дагы кыйындар келсен, дедилер биз универсал өзү эле кетип калдык биз. Өзүбүз дагы эмес, жарымыбыз кеттик. Экөөбүз эле кетип калдык мына жерде карасаңар. Калбек экөөбүз анан 5-6 та жаш балдарды ээрчитип алдык. Не кыласың деп мына жаш балдар не кылтасың десе, үйдө жөнүнүп отурам деп кетип деле ичип кетип калдык. Калганын алып бара жак, совсем эле жыртып бомбалап чамак экенбиз да, ошого. Онда вообще биринчисин алып кетелек да биз. Ошон үчүн барып утуп келдик. Я бул утканыбыз бирок жаман кызык болгон туугандар. Ана 10 миң дегенге мани бербегиле. Бул 10 миң сум да бизге 500 сом эле болот. 10 миң которуп келсең 500 сом болуп калат экен. Доллар түшүнөтүлөр деле. Чемпион болдук. Доллар беле? Тириксен мага 500 сом бергенсиң. Мына сум дегенби? Ооба, сум ал, сум. Сумбу? Билип калдым. Сум десең, долларда адам жүрөк. Ооба, 500 бергем десе отур. 500 бер алгам мен. 10 миң сом опчусага бердим го, 10 миң сом 500 сом болот дедим, бердим да. Полный берип койгон мен. Полный утканыбызды бардыгын сатып алган. Ооба. Биз бир дагы алган. Рахмат. Ошого рахмат. Анан дагы уткандагы биз мындай болду. Утуп алдык, кайра неме гостиницага кайтып утуп алдык деп сүйүнүп атабыз. Анан Калыбек айтты да, мактан оштон балдар байланыштат дейт. Не кылат экен десем, биз барганда тосуп алат экен деди да. Десе мен кичине ишеничтүү адаммын да, ишенче берем да любой адамгачы. Ой, башкача элестетип алыптым. Жана Олимпиададан чемпиондор келди го. Машиналарды берип, акчалы 10 миллион акча берип, Эң албады дегенде 1 миллион берип атты. Үйлөрдү подарка кылып, мынакка келсе президентибиз өзү барып тосуп алып, самолеттен узун кыздар чоң нандарды карап, мынтип тосуп алды го. Мен ошентип элестетип алыптым да. Дагы мынтип коем, мен президентти ора кылбайлы мына оштун мээрле тосуп алсын, Калбек деп коем го мен. Мен дагы макул дейм. Бул айста мен дагы ишенип алыптын өзү. Чындап тосуп алат экен деп анан кел атабыз. Кел атып анан дагы мынтип коем Калбекке карап, азыр элестет дедим, ояктан мэр тосуп алат, маданияттын башкармалыгынан тосуп алат, анан башка адамдар, журналисттер тосуп алат. Экөөбүз машинада чачтарыбыз мындай болуп калган да. Кой дедим, Андижанга келип кичине салон-полонго кирип сулуу болуп чыгайлы деп, салонго кирип сулуу болуп, костюмдарды кийип, аппак кроссовкаларды кийип, чек арадан чыксак, өзүбүздүн командада ак тилек турат го. Жеңиш айтып турат, 5-6 таманда турат. 5-6 та тамада, анан кийин өзүбүздүн досторубуз турат. Эмил деген досубуз. Эмил кана? Эмил? Молодец. Шу турат бечара. Анан Хамбикенин кыздары бирден аңгармай отуруп, бүттү.
Bir nан екіге бөліп түсің. Қаттық борсақтарды қарап тұр бешерелері. Борста тосқа салған бойда қат қалады. Мен жинді дағы деле түшінмеймін десең ары. Шекарадан шығып алып кетеді. Бұл мерді іздеп жүреді ғой мына. Олар участок, мен участкам жаса. Балалар, ебілдермен, ақтылектермен, қандайсыңар, жеңіш айтыптармен. Бұл мерді іздеп жүреді ғой мерді. Мен чемпион болдым да ойымда. Чемпион болдым, ең қиыны мен болдым. Ешкім үншіпайды, тұрауыз, жарым сат болды, тұрауыз. Кеттік пе дейді. Азыр мергесімді қоям мен. Ешкім келбейді, қарасам екі-екіден болып машинасына отырып кетті. Қарайлы өкөз қалдық. Анан дағы бесері жақсы үмітменен кешкен мал жаңалықтардан берсе керек қалып өттіп қойым ғой мен. Өкөз отырауыз. Жолы қалып еме. Телевизорды қойып ем. Жаңалықтардан айса керек ем. Үшінші болып қалды. Мейір бошабай қалды да. Ертең шақырады да ойладық та біз. Өзім негізі бізде Қырғызстанда мен ойлайтынмын да Қырғызстанға керекті жаңалықтар шығады деп ойлайтынмын. Өмірімде бірінші жолы жаңалық көрдім осындай. Көрдік. Бойвалы өкөз күтіп отырауыз. Жаңалықтың ақуалын қарағылы туағын. Не дейді? Жаңалықтар, эфирде жаңалықтар программасы Анжелика үйіне жаңы пәрда қойды деді. Молодец деді, жақсы пәрда алып тұр деді. Осы пәрда алған үшін біз Қырғызстандықтар тыныш жашап отырмыз да біз. Егер ол пәрда алып алғанда тәжіктер бізді басып алады десе. Тәжіктер мелеп қарап тұрады да. Қарап тұрады. Анжелика пәрда алды деді. Ая. Şu perde alıp bakanda men sadıkta atat edem dedi bir tecik. Жаңылып нақуаны. Дағды үміттөрмін дейді, аз шығады десе. Шыны менен аварайы таныштырабыз деле бүтіп қалды жоқ. Ошодан бері мэр келеби, маданат башкармалыгы келеби, ошо Эмил менен Ақтилекте авторитет жоқ мен үчүн. Мынаяктан мэр менен маданат башкармалыгына адам келсечи, мынаяктан ошол Эмил досуз менен Ақтилек келсе, экөө менен учурашамдан аркылуу мынтип карап өткөтүп калам да. Мысалы мен мэрмін да. Мысалы сен мэрсің да. Мен Эмил досыммен учурашып отам. О жақта Эмил менен Ақтилек келіп жатты. Мен кетіп жатам. Сен мага жақынырақ келсең. Жақынырақ. Ассаламалейкум. Ушундай кылам бар ғой. Жаман қатты қапа болдым дейсің да. Шындығында. Бірақ қалбек. Шындап жүректен қапа болдық, Өтіп келдік те біреу айтып қоймады. Кімге айтамыз? Арман үсті сіздерге айтамыз да. Чындап. 500 мың сом бір несі сертификат, бір қаптан картошка өріп қоймай қойды. Молодецсіңер де ба? Молодец. Естіп қоймай. Ақша ешнесен керек жоқ. Ең өліп өт дегенде WhatsApp-тан голосование айтып қоймай. Е? Сәпке. Айшатанға бер. Мұна илеғасын Айшатанға бер. Ей, рахмат. Берке. Бұлар билеш керек. Мен қыздарым да, а? Мен қыздарым да. Так, неме, атың кем? Айбике. Сенке? Ана. Мына не болды оғыздан? Мұздақ сөйлердің бі? Мен сұрауайым ба? Сұрасам. Мен сұрауайым ба? Айбике, атаң жақшы, апаң жақшы. Ата мен апам. Атаң жақшы, апаң жақшы. Ата. Мен қызым да, бұл? Шын, оқшаш тұрады. Неме, сен Айбике күнде маға чала өресің ғой? Ошем неге чала өресің? Апам çaldı. Апаң чалды бе? Апасы чалды еткенде көрсе. Маға чалу алу қаяқта жүресің? Жаныңда кім бар? Декнек 5 жашар қыз, Мен жанымда кім жүрген бұған не керек бар тұра? Жаныңызда кім бар көрсетіңізші дейді. Апаң айтты өтсем жоқ деп қойды. Рахмат. Бол бар отыр ғой, анан кейін шақырам отыр ғой. Ол жауап қойыңыздар, садықтыңыздар. Өмір өзің болсын. Кішкене қызым чоң балам не боласың десем, доктор болам дейді да. Чоңысынан не боласың десем, мушташам дейді. По-моему, Айсұлу Тыныбек оларды көп көреді оқшайды да. Валентиналарды көреді оқшайды да. Алдыңыздарда бізден сыйлы урматтуу ағабыз, біз көрман болып жүргенбіз. Санжар Бердібеков. Ассаламалейкум, урматтуу ағайын туғандар, айымдар, жана мырзалар дейін десем жалаң жаштар екен, Құтманды ұшуақ кешіңіздер менен, ауауыздағы барген бір қол чағып қойсаңыздар, мен классташым дей берсен кәңгіра өлесін. Жаштардың алдына шыққанда денең чымырап, ар жерлерін қимылдап, жаман болады кесіңер үкелерім. Тесің аруы.
Biz ilgari sizlerden gezimizde çıkkanda kandaysınlar kızlar dep kıyıkırat elek. Ol vakta kıyıkırat ele hazır dım o. Kızlar varsınlar mı? Pomidorday kızarıp jüresіңер mı? Sancar aka. Erkekler varsınlar mı? Ha beçereler, badırın bol kaltır bular. Мен жоқ. Қандай жақсылар тыйсыңар ма? Денсаулықтар жақсы шу қандай? Шындайларды қыл дедіңіз ғой. Шындайларды қылыңыз дедім ғой. Анан кыласың. Hazırız onları. Жанам не мақал сақалдарды айтып жүрлек әңгеріп аттыңар бөкім. Мен мұндай сөз шығарғам, мен мұндай сөз шығарғам. Садық нышаны өптелі. Өзіңерге тиешелі сілер оша сөзді айтқанда сілер екені білініп тұрыш керек та. Біз ошондой сөз ойлап таптық сізден. Мен мұнақта ұқпай қалдым да жақсы. Менде деле бар андай. Айтыңызшы, не деген сөз қалдырасыз? Мен мисал үшін мына жаң үйленген жігіттерге айтам да. Келінге байрақты қарматпағыла деп. Күйеуалдар дәділ болғыла деп. Егер де қарматсаңар маған оқшап гәңгірбаш болып қаласыңар деп. Ана түгіне сы бердібек деп қойыш керек. Үйде отырып жаман бұқ болып қойған оқшайды. Шыға салып Гитлер болып Men işenmediler gangirbaşlı sözü. Ya biz de bir dağın aytıp koydu. Bizim uақта kızlar деп kıkıratlı. Олар gangirbaş болған да. Біздің үйермандар ақылды. Әрбіріне бірде емес, екіде машинасы бар бұл. 500 сом бұлар үшін ыздачы болып отқандан қиқырмайды да бұлар. Ей, сілердің аборат авторитетіңер жоқ. Кімдің? Сілерді күнді тикток, микток, гангіріп отқаныңарды көре береді бұлар. Біз уазменен жүрсек, уаздың болса 40 жеріне шамал кіреді. Орып зорға барамыз, қиналауыз, құрсағымыз ач, киіміміз бір денелі. Ана бор орғаннан қиқырат еле да бұлар. Biz şamalda, soğukta, toğda, her yerde kalıverip çekeden gangirbaş. Tınar olsa dabdırbaş. Men gangirbaş, talant döperez. Sen erki olsa delden kulak. Onun kulağına tepkende rısbek jaltır etti. Erki yerini istegen maymun. Yağım nelerdi айтышым керек эле deyir. Нелерді айтышым керек де, мына кішіге бір жұмадан бері түсінтірді ауыз, шығасың, мұнан айтасың, болды кәм дейді. Бітті сигарет шегіп беріп, не дейтлем? Ел сізді жақшы көреді, нейді, Санжар ағам, серьезно тұрым? Серьезно тұрсам саға оқшап қалады кәм де. Садық үшінде. Қандай, мені қарап көрсетсіз. Мен ұсынды айтты. Неті қалай? Мен үшін, босам бе? Оға, құтты жүндай. Өткенде сүтірелі қалады деген онды. Басаң? Нормально. Міндеті барды түзденіп кетті. Үйреніп қандан дерлер, Жөн орнынан тұрған дейлі, жөнле мүтіп қалады. Том жерде спортмен мұшық бар мұн. Сен оша том жерде бай итсін да мұн. Ерші балам. Бірімген. Сен мұнда тіштерің алмаштыр қал. Чак. Оға бұтым ортып алды ме. Образға кіріп кетті. Kete vereyim. Oldu atır. Sülle be. Жаңғы машинасынан ем көп қызық оқиғалар өткен болуш керек амдай. Айтпас гастролда жүргем 5 лапамды. 5 лапамды. Толтырам мына берде Рустамак отырат қой. Өткенде ба университетте тұрған мұғалімдермен жүріп тұрып, 3-4 мененчи. Мына мені қошып алдым, чайпай қойып беріп тұрасын. Рустамак айтты, гангирап бүрбәлерді алып жей бербең олардың астынан деді. Алар кеткенден өзім саға тамақ алып берем дегеннен. Бол деге гангирабайым деп. Çay deştiler, çaydı dağı bir saat tap verip veriştiler. Bunlar cinli ağaylar gangirbaş bolup kaldı, cinlenip. Bundan da atılıp ötendi. Geldi. Ve bunların sözlerine gönül burup oturuverip, çay esime çıkıp, çay özü 1 saatte gelgen. Bunday, birinci bizde bana çaydı, çay kaysın o. Yemeğe koyup bundan da çay kap. Ne o şey koyup birbirine çay kap geldirip. Hayra çaynekli nozun açtı, hoşuma koyup koyamıyor.
Bular bayqabay kaldı bular. Bayqabay kaldı. Bayqabay kaldılar lan. Rüstem Akın ayttım aka. Ya kızık bol dedim, özüme 1 saatte zorla çay keser dedim. Yemin onu oşatıp kuyup koysam. Çilelik engir baş gelsin dükkan dedim. O adama başka çaynak alıp gelip onu kuyu ondan beri oturup gangire bayağı kuyugandı özüm içi oturam o ya. Oşanda bir bayqap kaldım gangir baş gelin. Yaşımda bir bayqagam. Bayqaysın uақытта. Yaşımda bayağı Narkayıl'dan, Berkayıl'dan zil, 53 деген машиналар çöp taşıgan keletiler de. Anan men bak alma salma birdekeler berip koysam tanışatılır da meni. Bir jol bir Sagın деген aka keletkan eken. Sagın akalıga kettiniz dedim, kiçinerak bolamın da. Toktады, çık bu yaka dedi. Ya men ayakka çıkpayım dep bak. Küzgüsün karmap turup alasın komintip padalan. Ayday berin dep. Ketті ayda men үйüm bilbeyt de. Tas sıra katты ketіп atılы. Үйümün жетейін дегенде тайнем тұрыптыр. Тайнем жанына барғанда, боптыр ака деп тұр, секірдім еле. Пұтменен түшпейді кесімді. Бетменен түседі кесімді мұндан. Пақ деп тұр, сүтірәліп кетеді кесімді. Мұнандай тұтылып кеткен білбеймін үшін. Бердекі oldu da үшін. Жашу бір нәрсе олы келдіріп тұрып, мұндайынан кетіп атамын бассам, артыман тайны өлі отырам. Мұне қавасы үй бияқта. Ya eşlik olmayın, barıp alıp, oturup alıp, yarım saatten iyilayısın. Her yerin orup, oşanda bir şekşidim da. Şundan zımlar çıkıp gitti da tokşekler. Men öçüp ketken jerimen şukalarım jandırıp koyaylı sizdi. Bir zajgalkanı jandırganday, ottu jandırganday siz bir eldin astına çıkıp jandıraylı dep şu lukalarım ap geldi. Şularga kol çağıp koysanızlar. Men lukalarım Halibek, Sadık. Bunda çıkkanda derdil çıkarao sizde. Pars dedim. Olsun çoçubaydı gene bunlar. Ja bu çoçuyt bu. Koluyla çoçuydu gene bunlar. Ha, sırtlan çoçuyt içi atak içi düşüp kaldım lanca. Şunların az sekin var şımın çetseniz nelerde jürebilir. Arkalarımda tizen arkasında turgan bu. Ne normal ne Ne bilmeyt dem sen şımında çoğun da. Akimге хат жазғаныңызды. Ушинтип айтып турбасаң унутуп калат экен да. Унутуп калат экен да ошо. Шундай экен чынбы? Биз ошого турабыз, болсо чыгып кетсек болот. Не дейт эле үкә деп күндө келет. Акыры айттык да, боптур, сиз сүйлөй бериң, жаңылышта биз эстетип турабыз деп. Эстетип турабыз. Аким, эң күч тамаша Аким. Men özüm okşaştағы bir ükam var. Hazır molda olup ketти. Anan Askat деген bala var, saldatlar деген men çok oynaydı ele. Жаңы konser koyup başlaganda bireler akıl veriptir de. Ya qanday akçam жоқ, şunday sen Akimge gir deptir. Bazar korgonun Akimine girsen, sağa 10.000 som akça öret. Anan konsertin koya veresin. Neyse anan bayağı ükam süylü ele girip al Akimde ele tanıymış, Talay деген aka için. Girip ele assalamu aleykum aka qanday жақсызбы? Sizge жөнөтүштү bir ökön айтсам 10.000 som bersеңiz konser koyup olayын деп эле. Sen kızık bolasın o deptir. Sen gelip ele konser koyup 10.000 som ber desең бере беремин мен сага. Барып мага кат жазып кел дептир. Он жерге отуруп кат жаз. Жакшынакай кылып мага бер анан. Сага мен немеден бөлдүрүп берем. Боптур. Мен өмүрү кат жазган эмес да. Андай мен деле жазган эмесмин да. Катты баштаптыр ушундай. Салам кат. Саламатсызбы Аким ака? Атынан билбейт экен. Саламыңыз менен Асқат укаңыз. Сизди мен көргөнүм абдан кубанычтамын. Aka rasa kıynalı otat ilem. Konsert koyayın desem hiç kim karızga akça berбей tat. 10.000 som berip tursanız bir cumadayın ap kelip berem de. Devanan жазып бүттім. Aka деген екен. Атыңы жазып қолың қойып қой деп тұр. Қолын қойып тұр эле апарып тұр. Акимге берген екен, Аким оқып тұр эле антарылып қалып тұр да. Антарылып күліп, мындай жазбайды деп секретаршасын шақырып алам. Мындай қылып жазса, апкаман да онан беркі қатымы десе. Қой бұны настроениям түшкенде көріп күліп жүрем дейді емес. Жақсы айта албадым а. Санжар Бердібеков. Мына азыр терлеп атканды көрүп атасыңар, көрүнүп атабыз силерге деле. Рахмат тугандар. Санжар Бердібеков. Екі кама ийгилик болсын.
кет азбай. Неге келіп кетіп қалды? Сопротивлениемен келді да. Өзі кезде қорқот деді да. Мен берем деді, білмеймін, несі болды да. Кейін өзінше сөйлесіп аламыз. Жігіттерменен анша-мұнша уақытта кейде чет жақтарға шығып қаламыз. Анан чет жаққа шыққанда кадимкидей бир 4-5 күндө биздин өзүбүздүн өлкөнү, жашаган жерибизди, мекенибизди, Кыргызстанды, Ошты сагынабыз чындапчы. Кайра келгенден кийин кадырын билебиз да, ушул биз дүйнөдөгү эң жакшы погодасы 4 мезгил төп келишкен, жай жайдай, кышы кыштай, күзү күздөй, жаздай болгон мекенде жашайт экенбиз. Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтып жашасак жарашат тугандар чындап. Башка жактар же өтө ысык болуп кетет, же өтө кышында суук болуп кетет. Шундай жер экен. Биз алыс кетпейли Ташкентке барып келдик дедик го, жайында бардык. Июнь айында. Шундай ысык да. Оштун күндүзгү 12 менен Ташкенттин түнкү 12 ысыктыгы бирдей. Ушунчалык катуу ысык. Ысык дегенде ысык дейт го. Аны түшүндүм да. Ысык да. Пешинелерин тиречип, ысык, оозуң ачылып деп каласың. Өйдөдөн күндүн ысыгы, ылыйдан жердин ысыгы экөөнүн ортосунда гамбургер болуп каласың да. Жүрө бересиң да. Ушундай ысып кеттик деп Дай бассейнге барып пишип келебиз деп Садык көз сүйлөшүп. Оштогудай элестеттик. Бассейнге жөнөп калып, кадимкидей шорталарды, тапчыкаларды кийип алып, барсак чоң бассейн бар экен. Аквапарк деп коет экен. Бул жагынан нар жагындагы адам жакшы таанылы бербейт да. Элестетим бар, бир секирип салкын дейин деп, чорка барып, секирип түшсөм, суу ысык го. Ошончо чоң суу ысып кетти. Ысыктыгын силерге кандай түшүндүрсөм? Биз жаштыгыбызда апаларыбыз бизди тазикке салып жуунтат эле го. Бир челекке ысык суу, экинчи челекке муздак суу кылып туруп, экөөнү чабыштырып, аралаштырып туруп анан жуунтат эле. Шундай ысык да. Негизи биздин апаларыбыз кыйын болгон го, ушундай чабыштырып туруп, колун мында салып туруп, колу градусник болгон го. Нормально. Сал мустагыракты ысыктан куюп, сал ысып кетти деп муздактан куюп, мындай кылып туруп. Чындап мен биздин апаларыбызга суктанам. Өтө күчтүү болгондой, таланттуу болгон, тайманбас, кайраттуу болгондо, күчтүүлүгүн айтайын, ушу тазикки сууду даярдап туруп, жерде сен турасың, мына туруп эле, бир колуңан кармап туруп эле көтөрүп салып коет. Тазикке койдун баласын талгандай эле таш. Азыркылар, бир жерин жулуп алам. Биз да ошого жараша пышып болгонбуз да. Түшөбүз. Сууду алып туруп, шуна башыңа куят дагы жууп баштайт капаң. Баягы апалардын колдору ушундай болот эле го. Самара Каримованын жылуу болчу, жумшак болчу колдору деген ырына мен кошуло бербейм. Апамын колу жылуу болчу, бирок жумшак эмес эле. Жагыңа бир чапканда 3 айланып кетесиң го. Чыда. Шыта. Ошондой катуу кол менен жүзүндө мойнларын кыр. Азыркылар баягы баш жаш балаларды жуунтуп атканда мочалкаларды колдонуп алат го, бир нерселерди. Биздин апаларыбыздын кол баягы тамеки тизип, пахта терип, кол мочалка эмес, щетка болуп калган го. Казан жууй турган щетка бар го, темир ошондой. Аркаңды жышыганда кириң эмес, териң чыгып кетет го. Жан жантөт. Үн чыкпай тура бересиң. Апаларыбыз ушундай таланттуу болгон. Керек буз апаларыбыздын оозу кондиционер болгон го. Апа мен үшүп атам, сен чачыкты шунда башыңа коюп туруп деп терлетип берет эле го. Апа мен ысып атам, сен алжырактан ошол эле оосу менен деп күйлөп туруп үшүтүп коет го. Негизи апаларыбыз кыйын болгон. Азыркы апалар да ошондой болушун каалайт элем чындыгындачы. Бизди ошентип эле жуунтуп койгон. Биздин убактагы баягы жемпирлер дагы кийген кийимдерибиз бир башкача эле катуу, эмне үчүн муну акылдаган? Азыркы жаш балдардын кийимдеринин неринде топчу же замы бар, вук деп чечип, кыйналбай чечиндирип коет. Бизди чечинтип атканда барбек. Колуң көтөр, колуң шундай көтөрсөң, нериң аңырмап туруп, падак тартканда 1 метр көтөрүлүп чыгат. Мойнуң үзүлүп кетейин дейт колуң. Кулактарың көзүң тепти керек болду. Жуунуп бүткөндөн кийин кайра ошону жуунтуп коет. Бетиңи жууп атканда мурдуларың мында алып туруп, "Хүн" деди. "Хүн" дегенде мээң жарым чыгып кетет го. Шарт кийинтет. Нанды кармайсың, кеттиң, бадар ойнаган. Биз дагы пышык болгонбуз, жуунуп, кайра ойноп кете берет элек. Азыркылар кантип
жуындады айтайынбы. Бірінші ваннаны, отопление бар. Ошоға ишенбестен печка саятқы бар. Печканы сайып, анан шашпай барып, Аристон даяр су, аны шығарып, суыны даярдап, анан өзінше импортный бір көктөр менен көбіртіп, ваннаның үстіне 2 өрдек, ойыншық өрдек салып, бала ойнатмеш жаны, жуына ойнайды бе. 2 өрдекті салып, анан өздерінің ошо импортный бір көздөрдү атышпай турган шампундар, самундар менен жууп, шашпай, щотка, мочалка менен биздин убакта көзүңү жум дейт эле. Шунда жумсаң, кирсам менен вана жуат эле. Ал кирсам менен сен дагы жөө берет, атаң дагы, апаң дагы жуунат. Кирди дагы жууп аткан. Торпоктун чылпагы алып келсе, торпоктун көзүнө тыгып берет. Ошентип эле чоңойгонбуз туугандар. Азыркылар эле бир назик болуп, жуунтуп бүткөндөн кийин алып чыгып, арчып, фендеп, анан калың кийинтип, жемпирдин үстүнөн куртканы кийинтип, эми эшикке чыкпагын шамалдайсың деп үйүндө калтырып койсо дагы бая баланын маңканы агып калтат да. Чоң рахмат. Кейбіркелер айтып атат да, неге Қалбек өкөңөргө концерт коюп атасыңар? Калган балдар гана дейт да. Мен ошол адамдарга бир жакшы түшүндүрүп коеюн. Биз менен ишиңер болсун. Турабы? Биздин силер менен ишибиз болду. Сиз неге калпак кийип келе алдыңыз деген жокмун эме турабы? Калаганыңарды кылгыла. Биз ага калаганыбызды кылабыз. Биздин ой максатыбыз башка. Ол мен ага эч нерсе дебедим. Дагы бир айтат. Садык дейт. Десем, неге сентябрда мына той сезонунда концерт коюп атасыңар? Жыргап той алып барып акча жыйбайсыңарбы дейт. Мен айттым, бирөө чакырса той корабызбы? Эч ким чакырбаса деле костюмчумду кийип, туфлерди кийип, прическалар жасап, ресторандардын алдында жүрө берейин мен тур. Ресторандын алдында өзүм кыйын сезип, тойдун ээси ким? Мен десе, мен тамадамын да. Мен тамада айтып алдым да десе, мен кымбат тамадамын да мен. Мен кыйынмын да мындай. Күлдүрүп таштайм да менди. Чакырбаса деле бара берейинби? Андан көрө силер менен маза кылып күлүшүп отурган жакшы. Мына силер күлөсүңөр го, силер күлгөндө биз кадимкидей энергия алабыз. Телефон заряд алганда элечи. Силер деген сайын тик тола берет. Ошон үчүн мындай сәл кичине сүйлөсөк эле калп эле болсо дагы деп кое бер эле. Biz güldürüp atабыз деп мынакка чыгып өзүнчө сүйлөшөбүз да биз. Күлбөй койсоңорчу, мен анча эмесмин, мына Калбек ыйлайт. Чоң адамдын ыйлаганын көргөнсүңөрбү? Жаман страшный ыйлайт. Алдынан көрсөтпөйт да, мына тескери карап ыйлайт. Мен бир жолу көргөм да, ошо бир болгондо ситуация, ай нерсе болот го. Чыксам ушинтип. Мен ойлоптум бир нерсени карап, токпокту кармап алгам деп коем. Да, қарасам менен кадимкидей. Мунун жаштары да чоң да. Биздин көз жашы кошоп мынтип айнанып кетпейт. Мунуку сырада тага түшүп калат. Күм. Ошого көңүлүсүн болсо да күлүп отурар эле. Зато өзүбүзгө жакшы настроение көтөрүлөт. Дейт го ким дейт? Деле жакшы. Азыр болсо мына жерге чыгып келатсам, ал жерде баяман айтат. Садык дейт, десем, макаң тескери кийип алсаң дейт. Неге десем, элдин кирнеси кирбейт да дейт. Силердин кирнеңер менен менин макам тескерилигине тийишеси бар. Турабы? Үрүм-жирим да бу. Же элестеткиле силер мени көрдүңөр. Вау, Садык мынча красавчик деп койдуңар да. Деп койдуңар да эми. Дебейсиңер билем. Деп койдуңар деп атам да oyunca. Өзү өмүрү кирне кирген эмес эсмагачы. Баяманын алдында мен кыйла эле сулуумун да мен. Ол ойлойт да мага кирне керет депчи. Ошого айтып атат, майкаң тескери кийип алсаң кирне кирбейт. Элестетип аткыла, силер отуруп мага назарыңар түштү, кирнеңер келип атат. Мына жерге келгенде менин мойнума майкам чыгып, стоп, мен тескери турам дебейт да. Турабы? Бул майкада материал төрөт тескери койгон бойдон.
Силердин да кимдеңер эмнеге келип? Үзүр көрбөй калып үзүр. Оң болгондо кирип кетет элек, сен тескери экенсиң, майли үзүр. Эртең келебиз деп кетип. Бу калат эле бир ырым-жырымдарга ишене берет адамдар, ба? Мен ырым-жырымдар деп калдым, да бир ырымды айтайын. Кече бир чай жеп отуруп, болгон окуя айтып берем. Деп чай ичип атабыз, анан мен чай пелам бердим. Чай пелам берсем, чайнектин акырын куй да, чайдынчы акырын куй туруп. Садык аялың сулуу болот экен, чайнектин акырын, чайдын акырын иштин дейт. Мен үйлөнгөнүмө 6 жылдан ашып калды. Мен чайдын акырын эмес, чайнеги менен жутуп берсем, катыным сулуу болуп кетпейт мен. Туурабы? Же сулуу аялдардын эрлери только чайдын акырын ичет дейсиңерби? Чай ичесизби? Биз только акырын ичебиз. Биринчиси өзүңөргө буйрусун. Бизге акырын кой, бизге ошо кызык бизге. Дебейт да, адамга чай ичип берет баары да. Мен биринчи балалуу болгондо мындай, азыр 5ке чыгып калдык, 5 жыл мурун ушу. Любойла баланын уйкусу алмашып кала берет го, туурабы? Силерде да болгонбу? Күндүз уктайт дагы түнү менен ыйлап чыга берет го. Апасын кыйнайт, бери кыйнайт. Анан ошондо апам айтат, баланы алдагын тооканага кирип 3 жолу айланып чыгып койсоң уйкусу ордуна келет дейт. Бир өмүрү көргөнсүңөрбү? Кичинекей алле дем, тоокананы айланып бүтүп, болду эми түн уктайм. О тоокана менен жаш баланын уйкусунун не тиешеси бар? Дагы кандай ырымдар бар? Бир адамдардын бир сонун шылтоо ырымы бар, а? Мисалы үчүн чай ичип атканда колунан нан түшүп кетеби, вилка түшүп кетеби, бир нерсе түшүп кеткенде, мени бир эстеп атат окшойт дейт го. Мен ошолордун бетине айтам, сен эч ким эстебей, сен просто шалтыруксуң сен. Өзү бир нерсени эптей албай эле анан кийин мени бир эстеп атат окшойт эле. Адамдар да эптеп эле бир нерсе айта берет да. Таң кала бересиң да. Дагы кандай ырым бар? Бир жаңы ырым чыгыптыр, уктаңарбы? Бир жаңы жөрмөлөгөн баланы мына жака коет экен дагы, бир 5 метр мына жака акча, китеп, анан бутылка коюп коет экен. Жаңы жөрмөлөгөн бала келип туруп акчаны карамаса, чоңойгондо бизнесмен болотмуш. Китепти караса, чоңойгондо окумуштуу болотмуш. Бутылканы алса, чоңойгондо болот эмиш. Тоо калып, ол жаңы жөрмөлөгөн балага о бәрүр да турабы? Китеп не, акча не? Ол бала бокту деле кармап коет болобу? Ого бәрүр да, ого сүт керек. Не, жөрмөлөп келип биринчи бутылканы кармайт бол, чай ичет. Ошону чайды сүт деп ойлойт да ол. Анан дагы бир ырым бар. Кандай десем, силерде болгон эмес билбейм. Мен бир таанышым бар, 5 кыз төрөгөн. Анын дагы бир таанышым бар, ол 5 уул төрөгөн да. Наркы уул төрөгөн, кыз төрөгүсү келет экен да. Кыз төрөгөн, уул төрөгүсү келет экен. Экөө жолугуп туруп, эми уят болсо да айтып берейин, ич кийимин алмаштырса, наркы кыз төрөп, белки уул төрөйтмүш. Сенин кыз төрөшүңө, уул төрөшүңө, ич кийимдин не тиешеси бар, О бир материал болсо турабы? Андан көрө күйөөңөрдү алмаштыргыла? Болушу мүмкүн да, билбейм мен да. Балким болуп калышы мүмкүн. Туура келбейт го, бирок эми ойлонуп койдум да. Анан дагы бир ырым бар. Аял кишилер таксикөз болот го. Баштан өткөндөрдү айтып берет экен. Мен ошо аялым таксикөз болуп кысып кыйналып берди да. Анан бир подружкасы алып сүйлөшүп атты. Эмне кыласың? Шу таксикөз болуп кыйналып атам деди эле. Неме дейт? Бир иттин идишин алып ошодо тамак жесең, сен таксикөзүң итке өтүп кетет дейт. Шу чынбы ушу? Чынбы? Өтүп кетеби? Ой, иттин идишинде канча микроб бар, Инфекция түшүп, жаш бала Санжаракка окшоп калса эмне кыласың? Жаңы төрөлгөн бала фатак. Боптур, итке өтүп кетти дейле. Өтүп кетти итке дейле. Элестет келе ит жаткан жерим тээ турле. Окуя таксикөз башталып кетти. Десе, жанында турган ит, сен эркексиң го дейт. Билем эркек экен. Просто бир таксикөз аял мен идишимде тамак жеп койгон да. Сен отуруп тур, мен аз келем азыр. Отуруп бурчакка чыгып. Эч бир итти көргөнсүңөр, мына кусуп аткан итти көргөнсүңөр. Ондай итти көрөлөк болсо туруп, өтпөсө керек деп ойлойм да, билбейм. Бу по-моему ошол алаксыз үчүн айтылган сөздөр дейм да. Рахмат, бар болуңуздар. Анан мен дагы бир нерсени айтып коеюнчу. Отуруп турасыз, отуруп тур. Мен өзүм кызым, аялым отурат, аялым өзүнчө айтып берейин. Мына эркектерге айтайын, силердин деле аялыңар мындай
СНБда иштегендей сезилеби? Мен ушинтип ойлой берем, менин аялым бир секретный агентпи деп ойлой берем. Каякта жүрөм, ким менен жүрөм? Мындай SMS эмес, сүрөтү менен келет да. Кокс бир жаныма бир кызпыз кеп калган болсо, туруп бир 5 секунд өтүп элек деле тың эте SMS келет. Ушундай ачкан болсом экөөбүздүн сүрөтүбүз катыныман келет. Ким анау? Дейт да. Ошондон бери корком, бар жокту билет аял кишилер, любой нерсени билет. Бирок эки нерсени билбейсиңер аял кишилер, мойнуңар калгыла. Бир жака барарда не кийишиңер билбейсиңер. Анан кечки мал не тамак кылышыңарды билбейсиңер. Калган любойун билет. Рахмат. Дайым ушундай жанды ырдайбызга, чогуу келгендер билет, туурабы? Чогуу ырдайбыздар. Даяр болсоңуздар кетти. Молодец. Айылдашым сулуу айганыш, ай жылдыздай көктө жайнаңыз, башка айылга ыра көрө албай, барыбыздын кетти айлабыз, сулуу адат болду күндө кечинде, айганыштын үйүн айланыш, болдум сага кайдан байланыш. Эми моурду ушундай жерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып банчамчада ырдап коем. Жашаймын күлүп турган көздөрүң менен, жашаймын сүйөм деген сөздөрүң менен, жадабай миң рахмат айтсам да азго, жараткан сүйүң менен өзүңдү берген, чогуу ак сүйүм менен, ак тилек менен убайым тартарың сен, ак үйүмдүн күнү Кудай кошкон айым сен, орубагылайым күлүп жүрчү дайым, сүйгөнүм жубайым сен. Жакшы болуп атат, а? Мага деле жагып атат, Жакшы болгон. Не? Сен азыр аялымды сүйөм деп ырдап койдуңбу? Не деп? Эми азыр концерттен үйгө барсам менин үйүмдө бир нерсе болушу мүмкүн. Билесиң, аял кишилер атааңдашын жакшы билесиң. Анан эмне өзүң жана аялың жөнүндө айтып бердиң сен өзүң жана? Качан айтып бердим? Я мына жерде туруп, мен аялым айтып калат экен, кээ биринде мынтет да дедим. Жок, баштан өткөн окуяны айттым. Сүйөм деп айтпадымбы мен? Болуптур, айт анда. Садык деле сүйөт. Сүй жөнүндө. Той. Аялың арнап. Болду. Сыртта жамгыр. Шуну? Бизе Жетпейсиңби? чертип атамбы? Мага келгенде бармактан катып калдым. Зарем? Сыртта жамгыр, бизе көбүз кафеде. Лагман жеттиң, кой десем өзүнчеле. Бир бурчунан деп тарттым камырын. Наркы бурчу жабышып калды мүнетиңе. Чалып жүрүп этип жейт экенсиң, чындыгында эми бала. Эми точно үйүңдө бир нерсе болот. Жок, мен аялыма арнап ырдабадым. Айылга. Була мурунку чоң атамын сүйгөн. Сен кызыктуу ырлардан ырдайт экенсиң да? Ооба, ушуну. Эмнеси концерт күлкүмүштүү болгондо ырларымда күлкүмүштүү болсун да, туурабы? Чыгып алып, бияка Бекбаевдин ырларын ырдап кетип кой.
Hem ел ырдап атат. Ол өзі бечара мен ырдайм деп кыйналып түнү менен ыр жаса, сен бияка келип гитара менен жини келет onun эле. Анын жини келсе ел ырдап атпайбы? Ел чоң. Эм сырттан лагман деп эл ырдап атпайт да салы. Ырдай берет. Тарттың ана ниетиңе деп элдер элестет. Машинада ырдап ниетиңе деп аял менен күйөө кетти. Ширинши. Зато күлүп алат. Ол анда күлкүлүү ырлардан ырдайт. Давай. Мага Кайсы? Нурбек арналат. Ким? Нурбек, Нургазы деген досторубуз барбы? Биз экөөбүз тааныйбыз, алар тааныбайт. Чачы жок так тиш го. Нурбек деген бир досубуз бар, бозон досубуз бар. Бирок чачы тиши мындай болуп калган, усы келдерге арналган. Биз менен сүйлөшүп, отуруп алып сүйлөшөт, бозо көрбөй калат. Бул силерге күлкүмүштүү эмес, просто досторубуз өзүнчө күлүп атат. Баштайынбы? Башта. Мен да жаш болгом, шок болгом. Башымда чачым көп болгон. Жанымда кыздарым көп эле. Гүл ойногон. Гөнүмү шадатымды койбоп турмун. Сулуулугума такыр тойбоп турмун. Чачымды такыр түшпөйт го деп мен ойлоп турмун. Дагы чыда бир аз кичине. Чеснок сүрсөң чачың чыгат дечеле. Шыбай берем, а бирок чыкпайт эмнеге. Амына эми чыгайын дегенде кайра эле чачым түшөт эмнеге. Чыдай берем, а бирок чыкпайт эчеле. Tüy yattан. Күлкүмүштүү ырда романтичный кылып алсың. Олардын арманы да буларчы. Бул мындай Шуну угат, мисалы машинада кетип атып, чачың кармап мындай клип тартсаң болот да бугачы. Үстүнөн жамгыр жаатырып койсоң. Жамгыр жаап, кыйналып, мынтип, сүйүү болуп, чачы. Ушул нерсеге силер берилесиңерби? Клиптерде сүйгөн менен ажырашып кетсе, жамгырларда армандуу болуп жүрөр атат го, ишенесиңерби? Мен бир жолу ишенip жамгыр жагы чыгып калып, бир жума кирип койгом кеңге баш. О романтика эмес экен го. Бир кыз менен таанышып эле эртеси урушуп кеткенмин да. Өзүмчө жамгырларда майнтип алып, эртеси больницада бир жума жаткам. Бойду экен. Ал кинодо болот, клипте. Кинодо эле экен. Клипте тура салып бар эле кофе ичип берет го, туурабы? Бетин жуубай туурабы? О, да кыздар деле уйкудан турганда эле макияж менен даяр ойгонот го. Кирпиктери менен монтип. Каерде көрдүңөр макияж менен минтип уктап аткан кызды? Мамайнан уктап аткан болот го. Эки ушакчы аял. Ырдаганда. Көрөсүз достор, эки ушакчы аялдын ыры. Айтайынбы, же айтпайынбы? Айта берчи. Эч кимге айтпайсыңбы? На өлүп кетейин. Айтып койсоңчу. Ичим кыз тербей айтпайсыңбы? Айтайынбы? Айтпайсыңбы? Потом бер айтайынбы? Айт. Айтайынбы? Кой, айтпайлы кой. Же айтпайынбы? Аз бир нерсе кылып коймаңыз. Болду, айтпайм. Башка кандай? Кыздарда анырда. Анан мен сага арнап ыр жазайын. Жок мындай. Кыздарга арнап ырдап коеюн, 10 бала төрөгөн кызга арналат. Кандай? 10 бала төрөгөн кызга арналат дейм. 10 бала төрөгөн уже кыз эмес, ал. Неге? 18-inde төрөп баштаган болсо да, ар 2 жылда бирден төрөгөн болсо уже 40-ка чыгып ал, кыз эмес ал. Аял киши чоң эле катын болгон. Чоң эле аял. Болуптур анда башка. Озу ботекис болгон кыздар көбөйүп кетти го. Шу озу ботекис, көзү кошкат, кашы татуаж, мынерин кичине тартып деген кызга. Сен бир робот деле айтып койдуң го. Анан кимге арнайм? Мага арначы, мен красавчик керекмин да, ошол нелерин тартырганга караганда. Болуптур, сага арнап, чет. Кылымдардан кылым карытып, калыбек жүрөт
намазы. Шындаймы? Үйір садық айдаған, мал қайтарған күнді сағынды. Шында мен жылқы болып қалдым. Уй болып қалдың сен. Үйір садық айдаған, мал қайтарған. Сен кет шүйсіз болып қалды. Башқанар дайлы. Анан бірінші айтып қойыншы. Оны Санжар аканың кете бер деп қойдым. Неге? Не деймін, емен не деймін, елі түшінбей, мінесі айтып өреткен ғой. Мен қайырдан шығатылам? Мен кетеле екен ғой мұны. Келерін, шерде шығады. Келерін олды же. Жерде шықты, садық мал айдайды деген жерінен. Мен не дейтілем, Сілер неме дегенде? Сілер неме дегенде, неме қылып дегенде, мен не қылатылам? Сіз садық қолын монткенде шығышыңыз керек елі. Мен қолым монткенде шығатылам. Болдам келе берген мен. Қайра кетті, болды келе берген. Мен мұндағы ғана шығышыңыз керек елі. Шығып көрейім өшен. Бәрі үрділ ұшыды. Болдам. Кемі ұрдайыз әме? Ұрдайыз. Біз мұндарды әлі тамашалы ұрларды ұрды отасыз. Бару сізде ұрдайлар? Бар мен де ділімді. Ұрдайлас ба өзі? Мен бір қиқырып бақырып көрем де, оқшаш бойы. Точно ұрдайлар? Ұрдаза керек. Мен әме бұлай білген ұрларды ұрда басам, гүл жігіттен ұрларын ұрдайым. Ұрдай бен. Ұрдайыңыз бап тұр? Шартелерді өрейім. Шартелерді. Қайерінен баштайтылым, үшінті отқанда? Онаға бұндай белгі өрқайшы? Сен о неме қылып тұр, сен мұндай қылып тұр. Оның мұндай қылып қойшы. Мұндай қылғанда? Бірінші мені қарап тұр, мен башта деген жерде, саған мұндай қыламан сен қолың, мұндай қыласың, ана баштайды. Сен бірінші мұндай қыл, ол баштасын. Андай да болбай қылады. Шығыл өккенге айтып қылашы ғана көрейін. Ай, жетішпей қалдым да. Кәңгір баш болғандай мүйткен... Мұна кішіге арнап мен ұрдап берейін. Мүші кішіге мүнөздеме берейін. Менің ағам, біз менің замандаш, күлдіргенді елдер болот мандыраш. Санжар ағам қандай адам десеңер, Санжар ағам шындығында кәңгірбаш. Түрелі бірақ. Шынай әрдей. Шындықты айттың да тұра. Андан кейін мен кәңгірбаш деп бүтіріп қойышын керек. Обаңа тұрайын. Садық грамотный, Мен грамотный. Түс тұрады. Мен үйді жалғыз қалғанда кете оқимын мен. Молодец. Бол да кете берейін. Рахмат шерін атқарып беріп қойын. Тоқта. Өкең орысша сөйлешпейсің, бұйырдаған деп тұр. Бізді орысша білмейді тойлы. Қандай білмейді? Су ішкінде ішіп қойыз тұра. Сөйлешін да. Оңайлы. Привет. Привет. Пока. Как дела? Ты стучишься, где закрывается дверь, не может быть, где ты находишься. Аптека, круглосуточная заправка. Есть голова, бутылка. Кто стучится в двери, моя девчонка? Уйкаш кетет. Хорошо, услуга 3 сома. Круглосуточно, да? Да. Где находится дверь, закрывается, ты будешь-то там. Конечно, прическа. Да. Много ты говоришь, Кыргыз улуттук драмтеатр. Улуттук деген кыргызча? Да. Я же русскоязычный парень, человек молодой, очень красавчик, не короче. Он думает, что я, Санчо братан, русский не знает, говорит. Я бесплатно единица, где находится, я дверь. Постоянно Сталин, где дерзкий, я дерзкий. Да. Влажный салфетка. Салфетка? Да. Как ты думаешь о картошке? Твоя дома много бумага, да? Да, все использовано. Спорить не так-то? Да. Наша родина очень желтый. Трасса много машин, люди, дорога нет уже трактор. Да. Трансформатор работает. Трансформатор где надо парс сделать. Да, электричество, это опасно. Свет нет. Конечно. Токтогул есть свет? Да. Спасибо, благодарю. Ты тоже спортсмен. Ана көрдің мө, өчіп қалды. Мұндай орысша жизнь ұққан емес. Sen ağzı.
Biz ne жөнүндө сүйлөшкөнүбүздү түшүндүң бө? Жаныбыздағы керек орысы қуатқан болса дағы келіп алып сұрайды да. Сен жаңы чыккан орусуң арбы дейт да. Жоқ, Москвадан келген оқшайсың. Мен нерде туруп ишиме ооруп калды эле вообще. Biz az негизи бир олуттуу сөздөрдү сүйлөштүк. Ой. Биз Кыргызстандын келечеги жөнүндө. Коррупция нет Кыргызстана. Все так люди дерзкие живет. Да, зона отдыха. Көрдің бе, біз саясат жөнінде да сөйлесеміз. кээде бизге чоң чечим алдында белгисиз жана күмөндүү келишимдерди түзүүнү сунуш кылып келишет. Анын алдында коркуу сезимдери жана эртеңки күндүн кепилдиги жок экени бизди чечим кабыл алуудан токтотот. Сиздерди бардык кооптонуудан сактоо үчүн биз мыйзамдуу, ачык, сапаттуу жана өз убагында турак жайды куруп ээлерине тапшырып келебиз. 500ден ашуун бактылуу жашоочулар эчак өз батирлерин алышты. Коркпоңуз. Нургелди курулуш компаниясы сапаттуу жана өз убагында курабыз. Ыраазычылык кат универсал командасына Нургелди курулуш компаниясынан. Биз Нургелди курулуш компаниясы 2 жылдан бери универсал командасы менен иштешип келебиз. Мындан ары да иштешебиз. Сиздерге чын ден соолук, талкпас эмгек жана кыргыз маданиятына салымыңыздарды кошуп, элибизге күлкү тартуулап көп бийиктиктерди багынтыңыздар. Урматы менен Нургелди курулуш компаниясынын башкы директору Жоробай уулу Манасбек Печат Кол Дата. Рахмат. Барыңыздарга рахмат. Аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.